83 сотукта бардык нерсе жайгашкан. Үйүбүз, коро жайыбыз. Сарайлар барбы? Сарайыбыз бар. 200 түп дарагыбыз бар. Бак бар экен да, демек мындайча айтканда. Ооба, батат. Жеткирип берип турат. Ооба. Демек үйдө аристон иштетпейсиздер? Жок, токко акча кетпейт. Күндүн нуру менен эле ысык суу жайын кышын болот. Биринчи кабат, экинчи кабат жалпылап айтканда 8 бөлмө жайгашыптыр. Мына ошол сиздер көрүп турган үйдө. Мини гестти көрүп атасыздарбы, туугандар? $2000 алып келиптир. Эми сата турган болсок, ушул үйдү алган адамдарга эми белек кылам деп жолдошум ушул эмени белек кылган атат. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы, урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, сак саламатсыздарбы? Бүгүн Өзгөндөн сатыла турган үй көрсөтөбүз, туугандар. 1 гектарга жакын жерде жайгашыптыр. Жайгашкан жерин билип алыңыздар. Биз Өзгөндүн центриндеги Айлампада турабыз. Сиздер бул жагы Шералыдан өтүп, Сайдан мостон өтүп жогорку тарапка чыккан болсоңуздар, мына ушул Айлампага тагыраагы Курговойго келесиздер. Бул жерден сол тарапка жүргөн болсоңуздар, Өзгөндүн базарына, андан ары Бишкек тарапка чыгып кетесиздер. Аны жакшы билесиздер. Ал жака жүрбөйт экенсиздер. Өзгөн шаары жазуусунан, тактап айтканда, Манас эстелигинен оң тарапка бурулуп, ылдыйкы Өзгөндүн жолуна түшөт экенсиздер, дагы жолдон чыкпастан жүрө бересиздер. Таштактан өтөт экенбиз. Дөңбулак айыл өкмөтүндөгү Чымбай айылына мына ушул жол менен кирип барабыз. Дарегин түшүндүңүздөрбү? Жүрүңүздөр, Чымбайда жолугушабыз. Биз жогорку тарапка туугандар мына ушул жолдон чыкпастан түп-түз чыктык. Жолдогу Таштактан 4 көчөдөн өттүк, Дөңбулак айыл өкмөтүнө келет экенсиздер. Анын да жогорку тарабына чыксаңыздар, Дөңбулак айыл өкмөтүнө караштуу Чымбай айылына кирип келесиздер. Кыскасы, Өзгөн Каракулжа трассасына түшсөңүздөр эле сатыла турган үйгө кирип келет экенсиздер. Чымбай айылына келип, центринен бир аз өтсөңүздөр, мына ушул асфальт жолдун боп боюнда сатыла турган кенен жерде жайгашкан тетиги үйгө кирип барат экенсиздер. Варатасына жазып да коюптур, адашпастан эле табасыздар. Эми кулакты төшөп туруңуздар. Мына мындай панорама жерде, кенен жерде жашагысы келген инсандар барбы? Анда бул берүүнүн аягына чейин күзөтүңүздөр. Саламатсызбы, эжеке кандайсыз? Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер Чымбай айылына. Амансызбы? Рахмат. Кызматка чакырган экенсиз, акырын жүрүп келип калдык. Ооба, силердин кызматыңарды дайыма көрүп жүрөбүз. Ошого биз да силерден эмең услугаңардан колдонууну чечтик. Үйдү сатыкка койдуңуз? Ооба, сатыкка койдук. Бул жака жазып да коюпсуз, а? Ооба, жазып койдук. Азыр мына бул жанакы 3 көчө ылдыйкы Өзгөндөн жогорку тарапка канча чакырым жүрдүк, эжеке? Өзгөндөн Чымайга 8 километрдей болуп калат. Кыскасы мына ушул асфальт жолдон чыкпастан жүрө берет экенбиз да? Түз келе бересиздер. Центрден бир аз өтсөк, сиздин үйүңүзгө кирип келет экенбиз. Ооба. Булдан дальше кеткен болсок, кайсы жака барабыз, эжеке? Бул жака түз эч жака бурулбай кете берсеңиздер, Каракулжа районунун айылдарына кирип барасыздар, Жийде айылына. Бул айылдан кийинки эле уже Каракулжа башталат азыр бул жерде. Ооба. Демек, туугандар, тетиги жерден аркы тарапка өтсөңүздөр, Каракулжа районуна караштуу айылдарга кирип барат экенсиздер, ал тарапка жүрбөйсүздөр. Мына ушул оң тараптагы Чымбай айылына кирип келет экенсиздер. Эжеке, канча сотук жерде жайгашты бул үйүңүз? Бул үйүбүз 83 сотук жерде жайгашкан. Китебинде ошондой? Китебинде ошондой, документтеринде. Эмнелер бар эми бул 83 сотукта? Бул 83 сотукта бардык нерсе жайгашкан. Үйүбүз, коро жайыбыз. Сарайлар барбы? Сарайыбыз бар. 200 түп дарагыбыз бар. Бак бар экен да, демек мындайча айтканда. Ооба, буюрса. Бул варатаныдан баягы заманбап варатадан койгон окшойсуз. Ооба. Бул бир тарапка сүрүлөбү? Бир тарапка сүрүлөт. Анан мотор койгонго үйдүн ээси үлгүрбөй калды. Мотор коюп койсо, пульт менен өзү ачылып жабыла берет. Кнопка менен кирип чыга бересиңиз? Ооба. Эми кире беришиңиз ушул жер экен да, туурабы? Ооба, кире бериш ушул жер. Бул жагы? Бул жагы жайын кышын агып турган бул кумарык деп айтылат. Ушул суу жайын кышын агат. Судан эч кандай эме жок. Булактан түшүп келген суулар деңиз? Ооба, 9 булактын суусу. Мынакей. Кана жүрүңүздөрчү. Варатаны көрдүңүздөр, ушул жерден кирип келет экенсиздер. Моторчигин коюп койгон болсоңуздар, унаңыздардан түшпөстөн эле мына мындай кылып ачасыздар. Ичкерки тарапка кире берет экенсиздер. Келиңиз, эжеке. Бул эмне болгон эле, эжеке, буга чейин? Бул Союз кезиндеги комплекстин конторасы болгон экен. Мурда бул жерде жайгашкан экен. Аны сиздер өзүңүздөр үй кылдыңыздар? Анан өзүбүз конструкциялап үй кылдык. Машалла. Эми жердин узун турасы канча чыгып калат азыр бул жериңиз? Жердин узуну
Узуну 86, турасы 104. 86-га 104. 83 сотук. 83 сотук. Мындайча айтканда 1 гектар экен да бул жериңиз, а? Ооба, бир аз жетпейт. Бир аз жетпейт экен. Ооба. А павлониялар барбы? Павлониялар бар. Муну канча жыл болду эле эккениңиздерге? Павлонияга 2 жыл болду. Ого. Эми кире беришиңиз ушул жер экен да? Ооба, Үйүңүздө айланып кетип жүрө берет экенбиз да. Ооба, Бул кире үйүңүз бериптир. узун турасы канча эми? Узуну 12, турасы 10. 12-ге 10. Ооба. Бүткөн эжеке бүт баары? Бүткөн, ичи полный бүткөн, ушу сырткы эмеси эле калган. Фасад иши эле калыптыр да бул жериңиз да? Фасад иши, ооба. Мунун алдыларын болсо гүл бакча кылыпсыз. Кана жүрүңүзчү эжеке, мына ушул үйүңүздөн баштайлычы. Канча бөлмө жайгашкан эми мунун ичинде? Бунун ичинде общий 8. 8 бөлмө. Ооба, 8 бөлмө. Бул 2 кабат болуп калдыбы ошондо? 2 кабат үй. Полноценный 2 кабат үй. Ооба. Бул жака үйүңүзгө аркы тараптан деле кирип келсек болот экен да, айланып. Ооба, айланып келсеңер да болот. Бул жактан да кирсе болот. Жер кеңири го бул жериңизде. Мына Песка блокко чейин барабызбы? Песка блоктон бери бизге карайт. Демек 86 тарап ушул тарап экен да, туурабы? Ооба. Аркы тарапка бул жагы сай болуп калдыбы? Ооба. Бул жактан түз түшүп кетсе уже Токойдун башталышы. Токой башталат аркы Ооба. тарабынан. 104 метр ушул тарапка жүрөт экенбиз да, демек. Бул үйүңүздү 10-го 12 дедиңизби? Ооба, 10-го 12. Биринчи кабат, экинчи кабат жалпылап айтканда 8 бөлмө жайгашыптыр. Мына ушул сиздер көрүп турган үйдө. Алдыңкы тараптары болсо навесчик кылыпсыздар да муну. Навес, ооба. Келечекте мынабу полго чейин пластик коебуз деген план бар эле. Веранда кылып деңиз? Веранда кылып тосуп. Тумбаларды да бекем кыштан көтөрүп, мына мындай кылып жогорку тараптарын тосуптур. Бул жогорку тарапта турган эмне болду эжеке? Ал күндүн нуру менен ысык суу берет үйгө. Кухняга, ваннага, туалетке. Ого. Бүт бардыгын баягы заманбап кылган экенсиздер да, варатадан баштап үйдүн ичине чейин. Ооба, 200 литр суу батат. Жеткирип берип турат. Ооба. Демек үйдө аристон иштетпейсиздер? Жок, токко акча кетпейт. Күндүн нуру менен эле ысык суу жайын кышын болот. Мына ушул нерсени колдонот экенсиздер да, сиздер да алып калсаңыздар, туугандар. Ооба. Пластик терезелерди коюпсуздар. Койдук. Андан аркы тарабыңыздарда кошумча курулуштар, сарайлар кете берет экен да бул жагыңыз, а? Ооба, мына бул летний кышкы кухня. Кышкы кухня. 3 очок, сөрүсү бар. Бул тарабыңыздагычы? Бул котельный менен көмүркананын жанындагы бул сөрүсү. Демек үйдө отопление бар, котел бар. Отопление бар, котел бар. Кана жүрүңүздөр. Мына ушул жерден кире беребиз. Биринчи эле үйгө башпагалы, андан ары кошумча курулуштар, жерди, бактарды, кыскасы баарын көрөсүздөр. Бул жака тапчаны уюштуруп коюпсуз. Ооба, буга жайда чыгып отурабыз. Чыгып отурганга. Салкын жер экен бул жериңиз, а? Чынбай эле. Эки ачмай коюлуп тур, бурон эшиктер. Ушул жерден кирет экенсиздер. Кана, бисмилла. Эжеке, келиңизчи. Ого. Кеңирчилик го үйүңүздүн ичи деле. Ооба, кеңирчилик. Биринчи кабатта канча бөлмө жайгашкан? 4 бөлмө, 5 бөлмө жайгашкан. 5 бөлмө. Зал менен 5 бөлмө. Бул лестница бүтүптүр экинчи кабатта. Лестница бүткөн. Эми эшиктен киргенде бул жериңиз холл болуп калды да, туурабы? Холл. Ар бир бөлмөгө өзүнчө кирип кете берет экенсиздер. Бул эшиктериңиз жыгач эшиктерби же бурон эшиктерби? Бул темир эшиктер. Бардыгы темир эшиктер. Металлопластик. Бул холуңуздун узун турасы бир 3-6 чыгат экен, а бул жолу? Ооба, чыгат. Полдоруңуз ламинатпы баары? Ламинат баары. Эшиктен бери киргениңиздерде мына ушул холго кирет экенсиздер. Полдору бүт баары ламинат, ремонттору болсо дубалдары моюш жабыйлар, потолоктору гипсокартон, люстралар коюлуптур. Мына бул эшиктерчи туугандар темир эшиктер экен. Ар бир бөлмөгө мына ушундай эшиктен кирет экенсиздер. Оң тарабыңыздан баштай берейинчи. Бул бөлмөңүз кандай болду? Бул бөлмө уктоочу бөлмө. Спальный. Спальный. Бир 2,5га 5 чыгат экен, бул бөлмөңүз. Ооба, чыгат. Дубалдары акталыптыр. Потологуңуз эмне болгон? Гипсокартон потолок. Гипсокартон, люстра, алдыңкы тарабында болсо 2 пластик терезе, телевизорлор. Анан мына бул үйдөгү местный котелдун отоплениясы баары кириптир. Кышында жакшы эле ысыйт экен. Кышта аябай ысыйт. Кеңири жүрө беребизби? Ооба. Жүрүңүздөр. Бул сеткалардан коюлуптур, а? Москитный сетка коюлган. Жүрүңүздөр. Уктоочу бөлмө, андан чыксаңыздар аркы тараптагы дагы бир бөлмөгө кирет экенсиздер. Бунуңуз кандай болду? Бул эми мейман келгенде отурчу бөлмө. Отурчу бөлмө. Размери ошондой эле экен, а? Ооба. Узун турасы. Дагы бир отопление жабдыгы кириптир. Капталкы тарабында бул сиздер келген көчө асфальт тарабы, пластик терезе. Дубалдары болсо водомесонка болуптур. Дубалдары акталып, потолоктору гипсокартондон, люстралар кыскасы баары коюлуптур. Полуңуз ламинатпы бул жакта? Ламинат бул да. Бул дагы ламинат экен. Түбүнө фольгаларды салгансыздар. Фольга салынган. Кана. Мына эки ачмай эшигиңиз эмне болду эжеке? Бул жак зал. Ого. Жак зал. Аябай чоң го мунуңуз. Ооба.
Узун турасы канча чыгып калат? Узуну 12, турасы 6. 12-ге 6 өзү эле бир үй экен да мунуңуз, узун турасын айтсаңыз. Ооба, бийиктиги 4 метр. Азыр мына потолокко 4 метр. 4 метр. Потолокту там бүт баарын гипсокартон кылгансыздарбы? Ооба, гипсокартон кылганбыз. Орнаменттер түшүрүлүптүр. Эми люстралар эле калып тур да мунун ичинде. Ооба, люстра эле калган. Потолоктор высотасы полдон баштап потолокко 4 метр экен туугандар. Гипсокартондон мынандай 2, 3, 4 уровеньде орнаменттер түшкөрүлүптүр. Люстраны коюп койсоңуздар, анан ичкерки тарабына кааласаңыздар чөнтөк лампалардан коюп койсоңуздар болот экен. Капталдарына, угулдарына бүт софиттерге месталар каралыптыр кыскасыча. Бул жакта терезелер эшикпи же терезелерби булар? Бул терезе. Бунуңуз терезе. Бул жагы эшик. Ушул жактан да кирип чыксак болобу? Ооба, кирип чыкса болот. Эми баягы воротадан киргенде кааласа ушул жактан кирип кете берет экен да? Ооба, келечекте ушул жактан оранжерея кылып, гүл өстүргөнгө комната кылып койсо болот. Жаркы ворота тараптан киргенде деңиз. Ооба. Мына капталды. Ооба, капталды. Бул бөлмөнүнчү ичкерки тарабы. Мына мындай ачык түстүү моюш жабыйлар экен. Отопление жабдыктары кириптир, полдору бүт бары ламинат, точкалар коюлуптур, күлчатырлар коюлуптур. Ал эми жанакы токой тарабындачы панорама терезе коюлуптур. Карасаңыздар мына жазында аябай сонун болуп калса керек эжек, Ооба, аябай. Жап-жашыл болуп. Бул эми атайын панорама кылып койгон окшойсуздар. Атай ушундай чоң айнек койдук. Бул жакты сайды, бакты, жанакы природадан тамаша кылганга. Мына өзгөндүн төйчүсү көрүнөт. Ого, мынакей. Көрүп атасыздарбы? Мына бак да сизге карайт беле? Бак бизге карайт. Машалла. Жүрүңүздөр. Терезенин түбүнө кенен койгон экенсиздер да отопление. Ооба, отопление жакшы ыстат залды. Кең эле. Залыңыздарга жетет экен 12-ге узун турасын уктуңуздар, 6 метр болгон зал. Жүрүңүз эжеке. Бул тарабыңыз кандай болду? Бул тарап эми ванна, туалет бар. Мунун түрүнө ажаткана барбы? Ооба, бул жакта ажаткана бар. Санузел демек ушул тарап. Санузел ушул тарап. Мебелди жайгаштырыпсыз. Ооба. Полдоңуз кафелби? Кафель. Отопление кириптир бул тарапка да. Ооба, отопление келген. Бул үйдүн ичинде мындай раковиналар, кир машинеге коюучу атайын месталар, отопление жабдыгы, терезелер, кыскасы душевой кабиналар бүт бар мына ушул тарапта экен. Ремонтун карасаңыздар, полунан потологуна чейин кафель экен, потолоктор МДФ, софиттер, светтер, кыскасы баары коюлуптур. Бул жагыңыз болсо ажаткана. Ажаткана. Внутренний. Раковинадан коюлуптур. Ого. Вентиляциясы иштейт. Эми шаарда анча-мынча жок шарттуу үйгө түзүпсүз да? Ооба, буюрса өзүбүз жашаганга ылайыкташтырып, бул кафелдердин дагы жакшы качественный тандап койгонбуз. Кенен эшиктер коюлуптур, болгондо да темир эшиктер, жыгач эшиктер, полдору кафе, ламинат экен да баарычы. Бул акыркы бөлмөңүз кандай болду? Бул кухня, бул жагы аялдардын эң сүйгөн комнатасы бул кухня. Кухня. Кухнябыздын бардык шарты бар. Мебель жайында экен. Мебелди жасатканбыз атайы тандап. Фартуктар кафелби? Ооба. Газовый плита бар экен. Газовый плита бар. Газ баллонду сыртка жайгаштырып койгонбуз. Андыр улап дуал менен улап иштейт газ. Ого. Газ баллонун толтуруп койсок демек бир айга жетет экен да. Ооба, балдарга коркунуч болбосун деп сыртка жайгаштырып, шлангасын алып кирип улап койгон. Машалла. Ысык суу бар. Ысык суу бар. Музак суу бар. Музак суу бар. Мынакей, микроволновка, тефал, телевизор, мебель, кыскасы көрүп атасыздар. Рулон жалюзи бары шарт түзүлгөн. Бул жалгыз жалюзи экен, терезе. Сеткалар бүт бары пластик терезелер коюлуптур, дубалдар мындай моюш жабыйлар, потолок гипсокартон, люстра, бытовой техникалар, кыскасы кирип эле жашайт экен да алган адам, туурабы? Ооба, кирип эле жашайт да. Эми калат да буларыңыз, туурабы? Калат. Бытовой техникаларчы эжеке? Бытовой техника эми ар ким өзүнүн табитине алабы же сүйлөшүп калсак, может бытовой техникаңар кала берсин десе калат. Келишпасаңыз калтырат экенсиз да, туурабы? Келишебиз, ооба. Вытяжка бар экен, туугандар. Баары иштейт экен. Жүрүңүздөр, биринчи кабатта ушундай. Бир бөлмө, экинчи бөлмө, андан чыксаңыздар зал кенен, санузел ага жанаша кухня дагы мына ушул биринчи кабатта жайгашыптыр. Бул лестница менен экинчи кабатка көтөрүлөт экенсиздер. Экинчи кабатта канча бөлмө бар эжеке? Экинчи кабатта 3 бөлмө бар. 3 бөлмө. Баары бүткөнбү? Баары бүткөн. Лестницадан чыкканда мындай солго оңго жүрөт экенсиздер. Оң тараптан баштай берейин. Кайтага эшикти коюпсуз? Кайтага эшик коюлган. Бул жагыңыз? Бул жагы эми кыргыз комната кылалы деп биз келечекте орнаменттен дагы жасалгалайбыз деген пландарыбыз бар эле. Столдарды коюп, хан столдорду. Ортодон атайын баягы тумба кеткен экен да? Тумба кеткен. Буга өзүбүзчө мындай түлкүнүн терисин, жанагы камчыларды коюп, кыргызча оформление болот эле. Бул бөлмөңүз бир 5ке 6 окшойт, узун турасы. Ооба, ошондой. Полдоруңуз УСБбы? Ооба, УСБ полдор. Полдор УСБ экен. Жылуу. Между этаж эмне болгон эжеке? Плитабы? Плита.
Заводской эсистердин плиталары. Плиталары. Жүрүңүздөр. Дуалдарыбыз бышык кыш. Бекем кирпичтен. Ооба. Моюш жабойлор бекем кирпичтен салынган үй, сиздер көрүп турган потолок гипсокартон. Бул потолокторунан обой жабыштырыпсыздар. Обойлоо. Люстралар коюлуп тур, точкалар коюлуп тур. Бул эме сиздер көргөн үйдүн алдыңкы тарабындагы эки панорама пластик терезе, подоконниктер. Ушул жерден эми тамаша кыла берет экенбиз. Ооба. Бул жагы кара кулжа. Бул жагы дальше кара кулжага кетет. Жүрүңүздөр. Экинчи кабаттагы биринчи бөлмө. Бул бөлмөдөн чыксаңыздар, кайрадан эле мына ушул чакан коридорго чыгат экенсиздер. Бул бөлмөбүз кандай болду? Бул бөлмө биздин уулдарыбыздын, эки уулубуздун бөлмөсү болчу. Балдар бөлмөсү. Компьютер, анан эки диван бар болчу, бир диванды алып койдук. Бул 3кө 5 экен, бул бөлмөбүз, узун турасы. Балдар бөлмөсү сиздер көрүп турган полдору USB, моюш жабойлор, чакан терезе, алдыңкы тарабында отурганга, атайын сабак аткарганга стулдар кыскасы баары бар экен. Потолоктордагы гипсокартон, обой, ортоңку тарабында мындай сесме пояс, тумба кыскасы бар өтүп тур да. Экинчи кабаттын эшиктери бүт баары окшош окшойт. Окшош барын. Кайтек эшиктери. Ооба. Жүрүңүздөр. Экинчи бөлмөдөн чыкканыңыздарда 4 тарапка чыгат экенсиздер. Бул бөлмөбүз кандай бөлмө? Бул бөлмө кыздардын бөлмөсү болчу. Эки кыздын бөлмөсү. Алар турмушка чыгып кетип, комнатабыз азыр эми бош калды. Бош калды. Бул бөлмө деле ошондой эле, ремонтучу. Отопление жабдыгы бул жака кирбеп турган экен. Кыштын жылуу элеби? Кыштын күнү жылуу. Экинчи кабат деңиз. Ооба. Обогреватель коюп койсо деле аябай ысытат. Себеби дуалыбыздын калыңдыгы аябай калың болгон үчүн, бышык кыш болгон үчүн жылуу. Бул эми баягы биринчи кабаттагы температура бар жогорку тарапка көтөрүлөт да. Көтөрүлөт. Бул бөлмөнүн узун турасы 2,5 болжолду 6, сиздер көрүп турган кыздар бөлмөсү. Мына бул нерсени жана сырттан көрдүңүздөр го, ысык сууну берип турган аппарат мынакей, сиздердин жаныңыздарда. Бул эми кышындасы кандай иштейт эжеке? Кышындасы 1-2 күнгө күн бүркө болуп, кар жаап, күн чыкпай калса, токко улап туруп, сайып койсоңуздар, 2 саатка жетпей ысытып берет, аябай кайнатып. Ток менен да иштей береби? Ток менен да иштейт, күндүн нуру менен да иштейт. Эми бир 3 ай эле сайтса керек, көп болсо? Жок, 3 ай сайылбайт. Мисалы, пасмурдун погода болуп калат го 1-2 күнгө. Ошол күнү гана сайлатат. А так күн чыкканда сайбайбыз. Канча литр суу батат дедиңиз? 300 литр суу батат. Болду, мынакей. Ысык сууну көрдүңүздөр. Жүрүңүз эжеке. Документтер жакшы эле үйдүн? Документтери бүткөн, баары. Үйдүн ээсинин атында документтери. Эми мектепке, бала бакчага кайсыл жака барабыз эжеке? Мектепке, бала бакчага азыркы силер келген жолдон туура барып туруп, бир канча десем, бир 1 километрге деле жетпейт го дейм. Садик бар, мектеп бар, чайхана, мечит баары бар, магазиндер. Ошол тарапка түшө беребиз. Ооба, ошол жакка түшсө. Такси, маршрут каттайбы үйүңүздүн алдына? Ушул жолдон түз Каракулжага кеткен маршруткалар каттайт. Таксилер тынымсыз каттайт ушул жерден. Оштон деле түп-түз келе берет экенбиз анда, туурабы? Ош аркылуу Мирзаки менен келсе болот. Анан өзгөн Каракулжа Тоготой ушул жерден өтөт. Бул тараптан өтөт. Өтөт. Бул жакта кранттар турат. Эмнелер бар дагы эжеке? Кранга суу келгенде, мына жердин түбү менен мына кудукка өзү түшө берет суу. Суу кампа дагы барбы? Ооба. Канча тонна аныңыз? Аныбыз 3 кольцо орнотуп койгон. Демек, бир 3-4 тонна суу батат экен да, демек. Суу токтобойбу? Суу күндө берет сууну. Күндө келип турат. Таза суу эми бул? Таза суу. Бул варатада эле сизге карайт да, туурабы? Бул варата бизге карайт. Андан чыксак? Андан чыксаңар каналга. Каналга туш болосуңар. Сууга. Ооба, сууга. Үйдүн ичинде алдында мындай суу күндө чыгып турат экен. Ал суу чыкканда 3 тонна, 4 тонналык мына бул суу кампага түшүп, резервде турат экен, эми бул тактап айткандачы, кыскасы. Алдыны көрүп атасыздар, үйдүн алды бүт баары стяжкалар болуп тур, андан чыксаңыздар мына кошумча курулуш тараптарга чыга берет экенсиздер. Жүрүңүз эжеке, котелуңуз кандай котел болду эми? Умный котелдонбу? Ооба, ошондой печкада. Салып койсоңуз өзү иштей берет. Ооба, күйүп турат. Ток мененби же көмүр мененби? Көмүр менен. Токко сайып койсо да иштейт. Мына бул тарапта да эми мунуңуз, Ушул тарап, ооба. Эшиктер коюлуп тур. Мына ушул тарапта жайгашыптыр. Мынаңыз окшойт. Ушул. Бул котел канча болуп калды койгонуңузга? Буга 2 жыл, 3 жыл болду. Бул Бишкектен келгенби? Бишкектен атайы барып, өзүбүз алып келгенбиз. Үйдүн квадрат метрине байланыштуу өздөрү ушуна сунуштайт экен. Силердин үйүңөрдүн квадрат метрине ушул ысыталат деп. Жетет деп. Мынакей котел. Бир кышка канча көмүр кетет эжеке? Бир кышка эгер үйдө жаш бала болсо, тынымсыз жакканда 4 тонна кетет.
Ошол менен чыгасыздар. 2,5 тонна, 3 тонна кенен жетет. Кайчы жолду уктуңуздар? Аркы тарабыңыз эми бул көмүркана окшойт. Бул көмүркана, бул жактан көмүр түшүрүп коюп кете беришет. Бул терезеден түшөбү? Ооба, машина келип туруп эле ошол жерден ыргытып коет. Мына терезеден көмүрдү түшүрөт экенсиздер, мына ушул жерге көмүрдү сактайт экенсиздер, дары ушул жерден печкеге ыргытып берет экенсиздер да. Сууну бүт баарын өзү регулировка кылып турат экен. Бул жагыңыз тапчан окшойт. Бул жак тапчан. Тапчан көп экен да үйүңүздө? Бул бизде кыргыздарда той аштар көп болот, жакшылыктар көп болот, ошого байланыштуу тапчандарды кенен коюп. Тапчан арткы бак тарапка чыгып кетсеңиздер да болот экен, эшик коюлуптур, терезелер коюлуптур. Бул эми навес жаңы эле салынган навеспи? Ооба. Муну кийин биз өзү уладык. Үйгө уладыңыздар. Аркы тарап койсоңуздар дагы бир кошумча курулушка кирет экенсиздер. Бул тарабыңыз кандай болот эжеке? Бул тарап кышында кухня болчу. Бул жерде 3 очок бар болчу. Биз 3 очок көмүрдү жакшы күйгүзүп, отун казан түбүнө тийбеген үчүн биз бузуп салдык дагы өзүбүз башка 3 очок курабыз деген планыбыз бар эле. Суу кирген ана жерге. Сантехника иштери бар экен. Ошол жерге мойка болмок. Бул жерге 3 очок, бул жак сөрү. Аш көшүн бышырып, мына жерде отуруп кызмат кылгандар тамактана берет. Тапчанга доро түшүрөт экен да бул жериңиз, а? Мына летний кухнянычы туугандар, узун турасы болжолдуу бир 6га 6. Бул жерге сууну, сантехника иштеринин кыскасы баарын алып келип коюптур. 3 очокто салган болсоңуздар, улап эле койсоңуздар иштей берет экен да. Моордун местасы барбы эжеке? Моордун местасы бар. Мына жерде вытяжканын орду да бар. Жогорку тарабында? Убактылуу жаап койдук. Аны да улап койсок болот? Улап койсо болот. Жүрүңүздөр, кана. Бул летний кухнядан чыкканыңыздарда үйдүн короосуна чыгасыздар. Кайраданчы? Бул жагыңыз эмне болду эми? Бул жак келечекте жолдошум бул жерге шашлык бышырып, достору менен келип, туулган күндөрдө, майрамдарда шашлык бышырганга мына жерде даярдап аткан. Машалла. Бул эми мына плитадан да азыр үйүңүз, а? Ооба, ушул плитадан. Ушул плитадан. Сонун. Бул жерде бир техникалар турат. Буларыңыз Бул техниканы биз атайы Кытайдан алдыртканбыз. Эмне болду буну? Биздин үйгө кышында эми баягы свет слабый болгондугуна байланыштуу бул өзүбүз ток чыралы деген мини гэс бул. Мини гэс. Мини гэс. Мына ал эшиктин алдында каналга коеюн дедиңиздерби? Ошол каналга коймокпуз планыбызда. Анан 10 киловатт ток берет бул. Биз инженерлер менен сүйлөшүп, физиктер менен сүйлөшүп, чертежин чийдирип коймок болуп атканбыз. Анан эми шартка байланыштуу ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей планыбыз өзгөрүлүп кетти. Эми сата турган болсоңуз буну да таштайсызбы? Эми сата турган болсок, ушул үйдү алган адамдарга эми белек кылам деп жолдошум ушул эмени белек кылган атат. Эшиктин алдына каналга коюп алат. Ооба, ушул жерге коюп алат. 10 киловатт ток бир 5-6 үйгө кенен жетет экен. Мына ал мини гэсти көрүп атасыздарбы, туугандар? $2000 алып келиптир. Койлу эле экен, эгерде үйдө алып калган болсоңуздар, эшиктин алдында жайын кышын токтолгон каналы бар экен, ошол жерге өзүңүздөр проектин чийдирип коюп алсаңыздар болот экен, кыскасы. Мынакей, бонус сиздергечи бул жагы. Бонус. Жүрүңүз эжеке. Бул жакта эми навестен бүтөт да жериңиз. Навестен бүтөт. Ушул навес ушул чекти бөлүп турат, түз түшүп кетет. Аркы токой тарапка. Токой тарапка. Ал жактагы забору белгиленген, чек заборлонгон. Баары тосулганбы, коргон? Тосулган, айланасы бүт тосулган. Бул сарайыңыз кандай болду эми? Бул сарай узуну 30 метр. Турасычы? Турасы 10 метр, бийиктиги 4 метр. Высота 4 метр, узуну 30, турасы 4 экен. Буга үстүнө чөп жийип туруп, түбүнө мал кармаса аябай удобный. Канча мал батат эми байласа ичин? Эми байласа көбөлөп атат го дейм. Бекем кирпичтен экен да, Бекем кирпичтен, ооба. Бул тарапта бай чорный ходу бар окшойт. Бул жакта да эшиги бар. Арткы тарабында. Келечекте мына күнгө бет тарабынан навес кылып, малы байласа болот. Жайкы кылып деңиз? Жайкы кылып. Кышында сарайдын ичине киргизип. Мына ал жерди көрүп атасыздар, мен сиздерге атайын панорамадан да тартып көрсөтүп атам туугандар. Летний сарай кылсаңыздар болот экен. Мына ал сарайга жанаша эле бул жагына малды алып чыгып, кайра кышындасы киргизгенге даяр жер кенен экен, бар экен. Жүрүңүз эжеке. Сарайыңыздын ичин көрөлүчү. Бул баягы СССРдин сарайынан экен да. СССРдин сарайынан аябай мындай бышык материалдар менен деп курулган экен. Прошлый болуп курулган деңиз. Ооба. Баягы жаан чатын өтпөсүн деп өзүңүздөр тосуп да коюпсуздар. Өзүбүз үстүнөн полный эме жапканбыз, жаңылап, тиникелеп.
Эшик терезелерин да бүт баарын жапчусун жабыпсыздар. Айнектен коюп жарык болсун деп. Анан ошо бул жактарына бөлүп мал кармаса болот, кой, уй кармаса болот, үстүнө чөп жийип пресстен. Мына бул тарабына. Ооба. Бул эми жериңизди под бизнес иштесе деле болот экен да, алган адам, туурабы? Ооба, бизнеске аябай ылайыктуу. Бул жерден чыгып кышында күнгө бет тарабына мал, кой кармаса, ошол эшиктен кирип чыга берет малдары. Эки эшик каралыптыр, арткы тарабындачы. Мына бул тарабында бир эшик бар экен, анан жогорку тарабында дагы бир эки ачма эшик бар экен. Аркы тарапка кошумча курулуш кылган болсоңуздар, ушул тараптан киргизип чыгарганга шарт бар экен, мындайча айткандачы. Бул сиздер көрүп турган сарайдынчы мына высотасы 4 метр экен. Бекем кирпичтен, туурасы болсо 10 метр, узуну болсо 30 метр экен. Кышындасы жылуу эле болсо керек. Кышындасы жылуу. Баратан бетондун калыңдыгын караңыздар, мына кыштын калыңдыгын. Кирпичтин калыңдыгын деңиз. Бул баягы СССРдин кирпичинен деми? СССРдин кирпичинен экен. Бараталары коюлуптур. Баратаны койгонбуз. Себеби бул жакта үч очок, тандыр, отун кана, бул жер сөрөгө ылайык болчу. Жайкы кухня да, мындайын айтканда. Эт бышырылып, суу чыккан. Суну бул жака чыгарып коюпсуз. Эт бышырып, борсок бышырып, бул жакта неме жайында. Фундаментти ошого куйган экенсиздер да? Фундаментти ошого куюп, ушундай проект болгон эле. Мына бул жерге летний өзүңүздөр кухня кылсаңыздар болот экен. Бул жака дагы чыгарып, очок кылып, тапчан кылып, сууларынды мына мындай сантехника иштеринин баарын алып келип коюптур, улап коет экенсиздер. Бул тарабы дагы да сиздерге айткандай 3-чү же 4-чү тапчан болот экен да. Эт бышыргандар үчүн. Машалла, отурган үчүн. Отургандар. Септик барбы үйдө эжеке? Үйдө септик бар. Канча септик бар? Бир септик бар. Бул тарабыңыз? Ооба, мына. Бул дарактан келгенде деңиз? Ооба, дарактан келгенде. Мына ал үйдөнчү аркы тарабынан кирсеңиздер, бул тарабынан да чыксаңыздар болот экен, бул тарабынан да келсеңиздер болот экен. Кыскасы аркы тарабы панорама терезе, кыскасы үйдүн капталкы тараптары мына ушундай экен. Бак тарабыңызга өтөлүчү эжеке. Ооба, бул бак. Канча түп павильония бар? Павильониябыз 200 түп. Мына бочкага суу толтуруп, мотор менен эле светке саябыз. Өзү суу толтурат. Анан мына бурагычтарын бурап койсок эле капельный система менен суу ичет. Баарына жете берет. Баарына жете берет. Муну жакшы караган болсок, бул деле бир кирешелүү бизнес да. Ооба, кирешелүү бизнес. Мына суу кампаңыз өзү эле бир канча миң доллар турса керек, азыр эми алам деген адамгачы. Ооба. Анын жабдыктары өзү бир акча дегендей. Тетиги тарапта бир кошумча курулушуңуз турат. Бул эмне болду? Ал курулуш ушул биздин айылда бир агаларыбыз бар экен, ошол агаларыбыз алып койгон экен. Ошол агабыздын курулушу ал. Анда эле бир үстүн жаап иштесек болобу? Үстүн ошол мен жолдошум менен сүйлөшүп, ушул ортодо калып кетет экен. Бир тарапка жылдырып, ошол тараптан бир орун берсең, бул жерди биз түйүнөн бузуп кетели деп жолдошум менен сүйлөшкөн, макулдашылган эле. Макул болушкан, анан ошондой планы бар экен, алып кетип, бир тарабынан ошондой участок берсеңиздер деп сүйлөшкөн. Демек бул имарат башка адамга карайт. Ооба. Өзү бузуп алып чыгып кетет. Ооба. Кете турган болсо. Ооба, кете турган болсо. Сиздер башка четинен бир жер берет экенсиздер да? Наркы тарабынан мына заборго улап, бир тарап болсун деп өздөрү сунуштаган. Болду. Мен түшүндүм. Сиздер да түшүндүңүздөр болуш керек, туугандар. Мына ушул бак тарапка кирсеңиздер, 200 түп сиздер көрүп турган бизнес кирешелүү тармактагы атайын дарактар отургузулуптур. Бул жагы болсо мына алдыңкы тарабындагы тосмодон кетет экенсиздер, 104 метр тетиги токойго сарай тарапка сай тарапка түшүп бара берет экенсиздер. Бул жагычы. Канча жыл болуп калды бул дарактарыңызга? Бул дарактарга 3 жыл болду. Мен балдарым кичинекей болуп, өзүм жетишпей жакшы карай албай атам. Жолдошум аябай жакшы өстүрдү эле. Андай бийик кылып. Алды чоңоюп деле калыптыр. Ооба. Анан бул жерге аселчи балдар келип, асел ящиктерин коюп коет. Территорияңыздарга, мына бактын арасына, бул жакта гүл көп экен деп коюп турушту эле. Мына баллондор ошолор коюп кетишти. Анан эми күздө келип кайра коюшат экен. Дагы кайрадан. Ооба, биз каршы болбодук. Анан асел менен асел беришет, аселин ооз тийебиз дегендей. Жерди карасаңыздар, жерди 83 сотук жер. Мына мындай сиздер көрүп тургандай сарайы, бүт септиктери, шарттары, кыскасы бүт бардыгы заманбап стилде жасалган үй менен сатылат экен. Сиздер көрүп турган документинде 83 бежеке? Ооба, документинде 83. Бул имаратыңыз эмне болду? Бул имарат бизге караштуу имарат эле. Анан айылдын фонду бар, Чымай айылынын. Анан жаштарды бир спорт менен машыктыралы деп спорт зал демилгесин көтөрүп, спорт залга берилген бул
ал жака өткөзгөнсүздөр. Ооба, сатылган. Демек сиздерге карабайт бул. Бизге карабайт. Граница ошонун жанынан бүтөт экен да? Ооба, ошол жерден бүтөт. Суу свет бар экен. Үйдүн ичинде баарын табат экенсиздер. Дыйканчылык кылам десеңиздер, мынандай жер кеңири. Картошка эгеситерби, помидор эгеситерби, бак класстары, кыскасы бүт шарттары бар экен. Жада калса, мынандай суу бочкаларга чейин үйүнө жайгаштырылыптыр. Жакшы бир инсан алган болсочу, бул жерде бизнес тармагында, кирешелүү тармагында иштесеңиздер болгудай экен. Келечекте балык ферма кылып, балык өстүрөбүз деген планыбыз бар эле. Себеби биздин жаныбыздагы суу, булактын суусу балык өстүргөнгө аябай туура келет экен да. Составы туура келет демек. Мынабы сарайдын наркы тарабынан узунунан көл кылып, күйөөм балык форель өстүрөм деп ниеттенчү эле. Неге сатып атасыздар эми эжеке ушундай жерди? 1 гектар жер экен эми. Ооба, сатып атканыбыздын себеби эми ар бир адамдын өзүнүн ою болот экен, анан Европага кетели деп чечип, анан ушул үйдү сатыкка койдук. Себеби ошол. Ооба, буюрса силердин программаңар аркылуу эми сатып алабыз деп үмүттөнөбүз. Канча деп атасыз эжеке? Мына ушул үйүңүздө 83 сотук жериңизди турушун айтыңызчы. Эми 200 миң деп $200,000 деп койгонбуз. Эми бизде баягындай баалашуу деген болот. Алар өзүнүн баасын айтат, биз өзүбүздүн баасын айтабыз. Ошентип макулдашуу жолу менен Чечесиздер. чечебиз. Өзүңүздүн жеке буюмдарыңызды алып кетесизби? Келишип калсаңыз? Келишип калсам алып кетем. Анан эгер үйдү алган адам калтырып кете бериңиз десе, аны да сүйлөшөбүз. Мини гэсти калтырасыз? Мини гэс бул бонус, сиздер айтмакчы. Ысык суу тетиги аппарат жабдыктарыңыздар калат баары. Коллектор калат ал. Бочкаңыз калат. Бочка калат. $200,000 кеми бар. $200,000 кеми бар. Варианттары барбы эжеке? Мындай бир алмашсак же сүйлөшсөк болобу деген. Ошондой варианттары бар. Же бир ушунча пайызын берип турайын, калганын мынча убакта берейин дегендер болуп калат да. Ооба, андай сунуштарга дагы сүйлөшөбүз, келишебиз. Кыскасы илебой жолунан сүйлөшөт экенсиздер да, туурабы? Сүйлөшөбүз. Мен анда жыйынтыктайм туугандар. Чымбай айылында, мына асфальт жолунун боюнда 83 сотук жерде жайгашкан кенен жердеги сарай, үй, мини гэс, бочкалары кыскасы бүт шарты менен сатылат. Баасы $200,000. Каалагандай жолу менен сүйлөшсөңүздөр болот экен. Кайсыл бир бөлүгүн бересиздер, же кайсыл бир бөлүгүнү, кайсы бир убактан кийин бересиздер дегенде кыскасы мына ушул жердин бүт баарын алат экенсиздер да. Жердин жайгашкан жерин караңыздар. Алдында суу, артында суу, капталында кыскасы бүт шарттар бар экен. Панорама жер. Эжеке бүт маалыматты бердикпи? Ооба, бердик. Эми колуңуздагы китеби да бул, а? Бул колумдагы китеби. Мен бир көрсөтүп койсом болобу? Болот. Мына кызарып турган сиздер көргөн Чымбай айылындагы 83 сотук жерде жайгашкан үйдүн, сарайдын кыскасы жери документи. Келишип калсаңыздар, мына ушул документти өткөзүп аласыздар. Ушул документте эмне камтылган болсо, границасы кайсыл жерден болсо, баарын алат экенсиздер. Соодаңыздарды берсин. $200,000 кеми бар, сүйлөшүү жолу дагы бар экен. Аман болуңуздар.